Kıyналган жандардын үнү жетер. Баркын билбей бул жашоонун, жашадык заманда өзүм деген. Баркын билбей бул жашоонун, жашадык заманда өзүм деген. Бул сыноолор өтөт кетет, жамандын артынан жакшы келет. Абалыңды сурай турган, бул күндө адамга адам керек. Абалыңды сурай турган, бул күндө адамга адам керек. Саламатсыздар, урматтуу СК Production YouTube каналыбыздын жалпы көрүүчүлөрү. Биз бүгүн Ош облусуна караштуу Кара Суу районундагы Сарыкулут айылындагы бүгүнкү күндөгү абал тууралуу кыскача маалымат берүүнү туура көрдүк. Баарыңыздардын ден соолугуңуздар болсун, ишиңиздерге ийгилик. Биз болсо мына ушул аты жаман илдеттин арты менен айылдагы болуп аткан азыркы абал тууралуу кыскача маалымат беребиз. Биз менен бирге болуңуздар. Сиздер менен мен Виктор Жумабаев болмокчумун. Айта кетчү нерсе, чет жактагы иштеп жүргөн биздин жалпы мекендештерибизге, Сарыкулут айылынын тургундарына, жалпы жердештерге, агаларга, эжелерге чоң ыраазычылык билдиребиз алдын ала. Демек, бүгүнкү күндөгү абал тууралуу кыскача маалымат сиздер үчүн болсун. Абал бүгүнкү күндө туруктуу, абал оор биздин мекендештерибиз азырынча жок. Бул жакшы жаңылык десек болот. Бирок азыркы күндө мекендештерибиздин жардамы менен келген дем алдыруучу аппараттардын жардамында дем алып жаткан биздин айылдаштарыбыз бар экен. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, бул Сарыкулут айыл аймагындагы Жантөшү орто мектебиндеги ачылган күндүзгү стационардык обсервациялык жай. Бул жерде орундуктар камдалган, жетиштүү барына. Бүгүнкү күндө дем алдыруучу аппараттардан 3-өө алып келинген экен. Экөөсү өзүңүздөр белгилүү болгондой, чет жактагы биздин мекендештердин жардамы менен алардын чогулган каражаттарынын негизинде алынып келинген аппарат. Анан бирөөсү Тынчтык айылындагы инсандардын жардамы менен келген аппарат экен. Кыска нуска ушундай. Биз мындан ары бул жердеги иштеп жаткан дарыгер айымдар жана ошондой эле бүгүнкү күндөгү жардам берип жаткан айылдагы активисттер менен кыска нуска алардын да ой пикирин жана сиздерге болгон ыраазычылык сөзүн алабыз. Бүгүнкү күндө абал ушундай. Барыңыздарды эч кандай камсанабай, бүгүнкү күндөгү жалган маалыматтарга ишенбестен мына ушул кыска нуска такталган маалыматты берип атабыз сиздер үчүн. Кыйын күндө бирге өтөт, таянып элдегин бул кызына. Ынтымакта жеңе турган, кайрат бер, сабыр бер кыргызыма. Бул сыноолор өтөп кетет, жамандын артынан жакшы келет. Абалыңды сурап турган, бул күндө адамга адам керек. Абалыңды сурап турган, бул күндө адамга адам керек. Абалыңды сурап турган, бул күндө адамга адам керек. Келип аткан себебибиз мына бүт дүйнөнү каптаган ушул жаман илдеттин айынан ушундай бир жаман оорулар пайда болуп, анан ушуга кайдыгер карабай өздөрүнүн патриоттуулугун, элин, жерин, мекенин, айылын сүйгөн биздин балдарыбыз, кыздарыбыз, ушу чет мамлекетте эмгектенип жүргөн мигрант балдарыбыз өзүнүн мекенге болгон, айылына болгон сүйүүсүн билдиргизип, ушундай бир демилгелерди көтөрүп, акча чогултуп, мына ушул айылыбыздакылар ооруп калса кереги тийип калат деп, мына ушу азыр көптөгөн жардамдарды берип отурат. Бүгүнкү күндө ушул күнгө чейин 2 дем алдыруучу кислородный аппарат, медикаменттерди, азыр дагы мына берип жүрген товарын алып келдик. Ал кесип
көп жолу пайдалануучу многоразовый деп коет экен. Медиктер үчүн атайын 15 общий 15-тик неме болду. Многоразовый медиктер үчүн атайын защищенный костюмдарды ушу балдарыбыз берди. Ушу балдарыбызга терең ыраазычылык билдиребиз. Ушу балдардын кандайдыр бир немесин колдоп, атайын мындай бир логотип ойлоп, ушу логотипти чыгардык. Мына ушул логотипте мына толук адрес бар. Кыргыз Республикасы Ош облусу Кара Суу району Сарыкулот айыл биримдиги. Бул деген ушу балдарыбыз жөнөткөн жеке элдин демилгеси менен чогулуп алынган бүт буюмдарга мына ушул логотипти жармаштырып чыгабыз дагы. Бул элдин буюму дегенди билдирет деген мааниде атайын ушуну ойлоп таптык да. Эми сөз негизи кыскараак эле боло берсин. Ушу балдарыбыздын ушул демилге көтөрүп, ушунчалык эли жерин сүйгөн, билдирген балдарыбыздын дайыма ден соолуктары чың болсун. Ушу балдарды азыркы күндө билип атабыз. Өздөрү ал жакта да карантин, өздөрү квартирага иш жерде иштебей, жегенге зорго акча таап атса дагы, эли жерим үчүн деп бирөө жарымынан карыз болсо дагы алып, ушунчалык акча чогултуп, ушул айылына көмөк көрсөтүп аткан үчүн терең айылдын атынан ыраазычылык билдиребиз. Мына ошо силер шайлап, силер айткан комиссияга жазылган адамдар мына келип, иштеп аткан аппараттарды мына азыр тартып чыкты, көрдүңөр, элге кереги тийип атат. Мындан кийин ушул илдет жок болуп ылайым эле биздин элибизге мындай аппараттардын, мындай нерселердин кереги болбой эле калсын. Дайым элибиз тынч болсун, тынчылык болсун. Силерге дагы дайыма чың ден соолук, четте жүрөсүңөр. Өмүрүңөр узун болуп, кылган ихсандарыңарды Алла Таала кабыл кылган болсун. Дайыма ишиңер ийгиликтүү болсун. Дайыма башыңар таштан болуп, эч качан оорубагыла, чың ден соолукта болгула. Рахмат балдар силерге. Анан өмүрүн ушунчалык ооруган адамды билип туруп, өзүнүн өмүрүн тобокелге салып, мына ушу биздин ушу ооруган адамдарды карап аткан мына ушу ак калатчан эжелерге, карындаштарга, мына акелерге чоң ыраазычылык билдиребиз. Ушулар бийлип туруп неме кылып атат. Силерге дагы дайыма чың ден соолук, үй бүлөңөр менен тынч болгула. Дайыма иштериңер ийгиликтүү болсун. Силерге дагы чоң рахмат, эч качан оорубагыңыздар. Бирөөнүн элинде, бирөөнүн жеринде жүргөн балдар, элим, жерим деп, үй бүлөм деп ушу кичинекей бир акча жөнөтүп бизге. Ушул адамдардын ден соолугу үчүн, келечеги үчүн кичине бир аракет кылып атат. Кудайым ушул балдарга дайым ден соолугун берсин, өмүрүн берсин. Каерде болсун, тынч болсун. Ушу эл үчүн силер дагы тобокел кылып, өмүрүңөрдү иштеп берип атасыңар. Кудайым силерге дагы ден соолук берсин, өмүрүңөрдү берсин. Бала чакаңар менен силер дагы бактылуу болгула, баарыңар тынч болгула. Урматтуу мына Сарыкулоттун тургундары, мына Россияда жүргөн балдарыбыз, кыздарыбыз, азыркы мына Медет Дүкан айтып өтүп кетти. Өздөрү мынантип карантинде иштебей отурса дагы бизге ушунчалык жардам кылганы бизге аябай эле дем күч болду. Мына биз бүгүн 15 күн, 14 күндүк обсервацияны иштеп, бүгүн аяктап атабыз, акыркы күндө турабыз, Кудай кааласа. Ушул Сарыкулот элине дагы рахмат. Көчө болуп, уюшулуп, дары-дармектерибизди жеткирип берип атат. Тамактарыбызды уюштуруп берип атышат. Мечит жамаатына дагы отдельный рахмат, ыраазычылыгыбызды айтып кетебиз. Мынада уюштурган ата-энелер, депутаттар, айыл өкмөтү бизди аябай жакшы карады, дары-дармек менен камсыздап турду. Алдарын жетишинче эммеде ушу алыста жүргөн балдар, кыздарыбыз өмүрлөрү узун болсун, ырыскылары улук болсун. Ушул балдарга дагы эсен-аман ушул айылына кайтып келиш насип кылсын. Биз аябай ыраазы болдук. Рахмат балдар, кыздарга. Мынакей дары-дармектериңерди алуубуздун жеткенче ушу келген первичный адамдарга колдонуп атабыз. Бүгүнкү күндө азыр 16 балнойубуз бар. Азыр 2 күндө азайып калды. Келген күндөрүбүз аябай балнойлор көп болуп аткан. Эли кечерим барды. 2 күндөн бери первичныйларыбыз дагы азайып, адамдарыбыз азайып калды. Элдин ичинде оору азайды экенби деген ойдо биз 2 күндөн бери азмаз ишибизде өзгөрүү болуп сүйүнүчтөбүз.
Mayle ушунча келип медиктерди эстеп ушинтип тартканыңыздарга дагы аябай чоң рахмат. Мына медиктердин атынан ыраазыбыз биз, ооба. Саламатсыздарбы, урматтуу айылдаштар, урматтуу мекендештер. Мына дүйнөнү каптаган мына илдеттен азыр баарыбыз мамлекетти алышып жатабыз. Ушул илдет дагы Кыргызстаныбызга дагы келди. Ошол менен ошого каршы немени орунду жеңебиз деп биздин мекендештерибиз, чет жакта жүргөн айылдаштарыбыз, журтташтарыбыз өздөрүнүн демилгеси менен өздөрүнүн сунуш пикирлерин ортого салышып, айтып деп, чогуу биргеликте акча жагынан бизге өтө чоң жардам берип атат. Алынган аппараттар келди, акчаларга дары дармектер алынып атат. Биринчи келген бейтаптарга дары акысы сайылып, азыр өзүңүздөр дагы көп болуп кеттиңиздер. Бардыгыбыз жапа турмак. Азыр айылдын ичинде дагы айылдаштарыбыз ошо көчө башчылары менен биргеликте чогулуп, түшүндүрүү иштерин, жанагы ушул илдетти эптеп, эсен аман ушул илдеттен чыгып алайлы деген максатта бирге бир муштум болуп жапа турмак иштеп атабыз. Айылдын тургундарына да өтө чоң ыраазычылык билдирип кетем. Бар болсун, аман болсун, Алла ыраазы болсун. Чоң рахматыбызды айтабыз. Ушулар кай жерде жүрбөсүн, бардыгы тынч, аман, ден соолукта, иштеринде ийгилик боло берсин. Тапкандары жакшылыктарга буйрсун. Шуну менен бирге шу бизди дагы ден соолугубуз болсун, өмүрүбүз узун болсун, келечегибиз кең болсун, ушул илдеттен кутулуп кетели. Бүгүндө адамга адам керек. Узак жолду улап келген, ар бир таң өзгөчө кубат берген. Канча кыйын күн келсе да, адамбыз барына чыдап келген. Канча кыйын күн келсе да, адамбыз барына чыдап келген.